интернет жазып атат. Бул чубак ажы ушундай бир эксперт болуп кетти, любой маселени айта берет дейт. Интимдик маселенде сүйлөп аткан, врач маселенде эле сүйлөп аткан, бу динде эле сүйлөбөйбү, башка маселеге тийишпей эле койбойбу, бул дейт ушундай беймани болуп кетти, любой нерсе сурап берсең жооп бере берет. Байкуштар динди түшүнбөйт ошолор. Дин бардык сурооңо жооп берет дегенди билбейт. Менден бирөө доктор сураган жок, муну уколду сура деп айтпайт менден. Ушул уколду доктор берип атат, ошону пайдалансам болобу деп сурайт. Шарият боюнча мен ошол жерине жооп берем, калганына жооп бере албайм. Эгерде зарылчылык болуп калса, ошол уколду пайдалансаң болот, болбосо болбойт. Же мындай, же мындай. Интимдик маселеси боюнча канчалык кошулушуп, аны айтпайм мен. Жок, ушул туурабы, ката ошону айтып бересиң. Ар бир нерседе шариаттын өзүнүн үнү бар. Ошону сүйлөп атса, булар ойлойт, жок, молдо деген эмне чыгып алып, тартиптүү болгула, тынч жүргүлө, автобуста чоң адамдар орун бошотуп бергиле, чачыңарды узун кылып өстүргүлө, бул 4 нерсе менен токтолуп калышын каалайт. Буларга бузулган дин керек. Буларга ошол орустардыкындай кылып, адеп ахлактан башкасынын баары жок болгон дин керек. Ошону дин деп түшүнүшөт булар. Бардык теманы түшүндүрүп айтып берип атсаң, бул аралашып кеткен саясатты сүйлөйт, экономиканы сүйлөйт, мамлекетти башкарууну сүйлөйт, депутаттардын ишине аралашат, мыйзамга аралашат, активный аябай дейт. Анан жаман көрүшөт. Булар динди жаман көргөндөр. Булар динди Кудай Таала каалагандай эмес, бузулган өздөрүнө курал жарак боло турган динди каалашат. Адамдарды башкарганга дин керек, адамдарды айдаганга дин керек, бирок адамдарды бактылуу болгонго дин керек эмес. Мына мен айтканым керек деп ошону каалаган алладинин, динсиздердин, динди каалабагандардын түшүнүгү. Адаштырат дейт. Каалаганын адилеттүүлүк кылып адаштырат дегенде, башкача айтканда, каалаганы үчүн адашуу ишин жаратат. Жардамсыз калтырып, ар түрдүү балейлер менен кордойт. Кудай Таалам адилеттүүлүк кылып, кээ бир пенделерин адаштырып, ар түрдүү балейлер менен кордойт аны. Ал Кудайдын адилеттүүлүгү. Хидаятты тандап албагандыгы үчүн. Ким динге каршы болуп, Аллахтын сөзү бардыгынан бийик болуусун каалабаса, ошого каршылыгын көрсөтсө Кудай Таалам аны коргулат. Бул акыйда, анан акыйкат эреже. Сен жардам бере албайсың, бирок каршылыгыңды тийгизбе. Маселе мына ушунда турат. Дайым ушунда илгертеден, атан замандан, тарыхтын бардыгында динге каршы болуп жол тоскондор таптакыр оңгон эмес, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн кылып аткан ишиң менен, сүйлөп аткан сөзүң менен динге бир каршылык көрсөтүп калба. Динге каршылык көрсөт деген бул эмне? Бул адамдарга жакшылык каалабай коюу деген сөз.